Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгүн Бишкектин эң жакшы райондорунун биринен, абасы таза сонун жерден 310 метр квадрат болгон чоң үй көргөзмөкчүмүн. Видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр сиздерге биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Сады Бакасова жана Абдрахманова көчөсүнүн кесилишинде турам. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй ушул кесилиштен чыгышты карай бассаңыздар, катардагы бул экинчи бул үй болуп калат туугандар, мынакей. Анан түз эле чыгышты карай бассаңыздар, бул жакта Ширалиев көчөсү, түндүктү карай бассаңыздар Южный магистрал жана батышты карай бассаңыздар Чортекова көчөсү болуп калат туугандар. Көрүп турганыңыздардай, көчө тарапта тротуарлар куюлган, жолдор асфальт, ушундай. Эми андан ары район жөнүндө айтсак, жана видеонун башында айткандай эле, абасы таза, жакшы райондордун бири. Природный газ келген, центральный канализациялар бар, суусу, свети баары бар экен. Мынакей Абдрахманов көчөсү, Сады Бакасовдон Южный магистрал тараптан келип, Абдрахманованан сол тарапка бурулсаңыздар, катардагы бул экинчи үй, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Бул мынакей көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай, пульт менен ачылып чалган автоматический дарбазалар орнотулган. Көчө тараптан пескоблок менен забор кылынган жана чыгыш чек арасы бул кошунанын үйүнө чейин болуп калат. Пескоблоктон болгон забор бүткөн жерге чейин. Батыш чек арасы бул жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 5 соток, үйүбүздүн аянты 310 квадрат метр туугандар. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Жердин аянты 5 соток, документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар экен. Анан мынакей жана айткандай эле автоматический ачылып чалган вороталар орнотулган. Жумуштан келсеңиздер, жеңемди аракок кылбай эле өзүңүздөр ачып кирип чыга берет экенсиздер. Алды тарабы бул жакта брусчатка, машина койгонго навес, кенен бул навестин түбүнө 2 машина баткандай жер. Бул жакта газонго жай жана тротуарлар. Анан үйүбүздүн чыгыш тарабында очоктор, барбекю, раковина орнотулган туугандар. Тышкы тараптан кафелдер чапталган, стеналары кирпич экен. Жана тегеренте кошуналар менен болгон чегералар, пескоблок менен забор кылыныптыр. Мондай лампочкалар орнотулган, кечинде деле жарык. Бул жакта 310 метр квадрат болгон чоң үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүп, тышкы тараптан утеплять этилген. Тышкы тараптан көрүп турганыңыздардай травертин чачылган туугандар. Травертин кылынган. Ушундай. Мектеп боюнча айтсак, мектеп бар арча бешикте, садиктер деле бар туугандар. Ушундай эми. Эмне маалыматын берсек дагы. Азыр биринчи болуп бул чоң үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып, дагы калган маалыматтарды берем. Үй жаңы эле бүткөн, жаңы салынган үй. 310 квадрат метр. Жана бул жакта подвалы деле бар. Видеонун башында айткандай эле природный газ, суу, свет бар. Отопление, газовый котел менен үйдү жылытат. Газовый котел менен үйдү жылытат. Эми андан ары ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Бул жакта тепкичтер. Анан теплый пол деле бар экен. Үйдүн кайсы жеринде кафель болсо, пол ошол жердин баары теплый пол туугандар. Сиздер негизги кирүүчү эшигине чыгуу үчүн бул жактан дагы тепкичтер менен чыксаңыздар болот. Алды тарабында мынакей колонналар. Бул жакта терраса. Терраса аркылуу деле могу жактан сиздер кухняга кирип чыксаңыздар болот экен. Бул жак терраса. Ушундай туугандар, райондон негизинен бул жактан тоолор кенен көрүнөт, жаз айларында кооз көрүнөт. Ошол учурда деле мен негизинен тартып жүрөм видеолорду. Андан ары мынакей бул негизги кирүүчү эшиги. Түз эле кирсек, бул жакта прихожка. Полу кафель экен бул кире бериштин. Кафель бар жерде теплый пол бар туугандар. Отопление батареясы деле орнотулган. Дуалдар обой. Итальянский обойлор экен. Бардык обойлор. Бул кире бериш жана түз эле кирсек
холл жайгашкан. Оң тарапта тепкич. Бул холлустун квадраты 35 квадрат метр. Оң тарапка кирсеңиздер кухня, кийинкиси зал, душ, ванна, ажаткана, дагы бир спальный бөлмө жана бул холл туугандар. Дуалдары жана айткандай итальянский обой, полдору ламинат, отопление батареялары бар, жана үйүбүз азыркы учурда деле жылуу экен. Тышкы тараптан утеплять этилген. Терезелер боюнча айтсак, пятикамерный деп айтты үй ээси. Мынакей өзүңүздөр деле карап көрүңүздөр. Карап эле байкай турган уста байкелер деле болсо керек. Анан бул подоконниктер табигый таш экен туугандар, эч кандай жасалма таш эмес, табигый таштан орнотком деген оюн айтты, сөзүн айтты үй ээси. Өткөндө ушундай оюн айтты деген сөзүмө бир аз комментарийлер келген экен. Оюн айтты эмес, конкретно по факту сүйлө деп. Анан мен охо, натуральный таш го десем дагы туугандар кандайдыр бир комментарий келет. Ошого ээсин айтканын гана айтам, көп ашыкча мактоо жок биздин каналда туугандар. Бирок элге баары жакпайт экенсиз, көпчүлүк. Ага анча деле көңүл бурбайм, бирок ошол комментарий бир аз мага тийген болчу, мындай настроенияга. Ошого айтып аткан учурум. Андан ары бул жакта мынакей кухня жайгашкан. Эшиктер мынакей бөлмөлөр аралык эшиктер. Негизинен сапаттуудай эле көрүнөт да, келип өзүңүздөр карап байкап көрсөңүздөр болот келгениңиздерде. Бул жакта кухня туугандар. Кухнябыз канча квадрат экен? 25 квадрат кухня. Полдору кафе, значит бул жакта теплый пол бар. Мынакей теплый полду башкарган, управлять эткен. Дисплей дейтпи же эмне деп коет буну? Управлять эткен эмес, бул жерде орнотулуптур. Газдын турбалары киргизилген, газ үйгө толук түрдө киргизилиптир. Мондай дуалдын орто чени кафелдер, потолок бул жагы натяжной капталдары, гипсокартон туугандар. Кыскасы үй жаңы бүткөн жана бардык шарты жаратылган. Мына көрүп өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот. Мен баарын айтып эле жүрбөйүн. Мына көрүп карап көрүңүздөр. Раковинанын жайы, точкалар, мынакей бардык шарты даяр. Келсеңиздер дагы өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Эч жабык эмес экен, карап көрөбүз. Жабык күйч экен. Жана тышкы тарабынан деле көргөздүм. Негизинен кухнядан террасага келип чыгып кирсеңиздер болот. Эшик өзүнчө орнотулган. Эми андан ары кайра эле холлго чыгып оң тарапка бурулсак туугандар, бул жакта зал жайгашкан. Зал 32 квадрат метр. Полдору ламинат, дуалдар итальянский обой, түндүк тараптан терезелер катарынан орнотулган туугандар. Ушундай чоң зал экен туугандар. Эми андан ары экинчи этажга чыгып кеткен тепкич бул жакта, анын түбүндө кладовка, бул жакта душ, ванна, мынакей. Сен өзүңүздөр каалагандай ванна жана душевой кабина орнотот окшойсуздар. Ээси ошого толук түрдө бүтүргөн эмес окшойт, но орнотулган эмес. Ар бир адам өзүнүн вкусуна жараша, табитине жараша орнотсун деген ойдо. Алда туура негизинен мага кайрылышканда көп нерсе ошол өтө деле толук түрдө бардык нерсесин албаган үйлөрдү деле сурап калышат. Себеп өзүм каалагандай ушундай буюмдарды алып коём деген максатта. Бул жакта чоңдор үчүн спальный бөлмө, батыш тараптан терезе орнотулган. Жана бул жакта үйдүн ички тарабындагы ажаткана. Окей. Ички тарабындагы ажаткана. Эми андан ары экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтерди көрүп турганыңыздардай мондай жыгачтан болгон тепкичтер. Дизайнерлер болсо өз оюңуздарды комментарийге жазып койсоңуздар болот. Азыр менин оюм негизинен бул дуалга туура келгенде тепкичтин светтери туура келет деп ойлоп жатам. Мен профессионал дизайнер деле эмеспиз.
өз ойымды айтканды сүрөм туугандар. Окей. Түндүк тараптан чоң мындай терезелер орнотулган. Мындай подоконниктер туугандар, натуральный таш. Жана бул экинчи этаждын холлу. Экинчи этаждын холлу. Так. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетсек болот. Оң тараптан көргөзүп баштай берейин. Бул жакта 16 квадрат метр болгон дагы бир спальный бөлмө. Окей. Андан ары экинчи этаждын душ ваннасы. Анан бул жакта так. Дагы бир комната. 25 квадрат метр экен бул бөлмө. Окей. Дуалдагы итальянский обой, полдору ламинат жана түштүк тарабынан чоң терезе орнотулган. Жана айткандай, видеонун башында айткандай эле. Окей, кенен тоолор көрүнүп, жаз жай айларында кооз көрүнөт бул жерден. Негизинен район эле, мына көрүп турасыздар, көк асман, абасы таза, жакшы райондордун бири, Арча-Бешик району. Бул жактан окей, душка жана бул жактан ажатканага бөлмө, чакан бөлмө экен. Так. Бул жагын гардероб кылсаңыздар деле болгудай. Окей. Холдун эң эле центрине төрүндө мындай чоң айнек орнотулуптур. Күзгү бул жакта дагы бир бөлмө. 25 квадрат метр болгон. Окей. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Кыш айларында деле күн тийип турат. Эгер пардан ачып койсоңуздар, кенен тийип, үйдүн жылуулугуна күн деле өзүнүн салымын кошот. Жана ошондой эле негизинен жылуулуктан проблема жок. Утепленный жана отопление ар бир бөлмөлөрдүн нормасына жараша орнотулган дейт. Эмеден проблема жок, просто күн тийгенде эле негизинен жакшы болот туугандар. Күндө витамин бар дегендей. Андан ары бул жакта мондай гардероб. Чыгыш тараптан форточка орнотулуптур. Жана бул жакта дагы бөлмөнүн өзүнүн душу бар экен. Окей. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Эми андан ары негизинен комментарийге кемчиликтер болсо айтсаңыздар, ал мен үчүн плюс эле нерсе туугандар. Советтер болсо айта кетиңиздер, кандайдыр мондай кылсаң биз үчүн кызыктуураак маалыматты айта кетчи деген комментарий жазсаңыздар, ал мен үчүн плюс эле болот. Бирок настроениени өлтүрбөй турган кичине мындай жакшыраак айтсаңыздар, жакшы болот. Кичине грубый эмес, кичине жакшы сөздөр менен. Так, бул экинчи этаждын эң эле акыркы бөлмөсү. Так. 25 квадрат метр экен бул бөлмө деле. Окей. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. Район бул жактан кенен көрүнөт туугандар. Бишкек тарап бир аз түтүндөй көрүнөт. Бишкектин могу чүй көчө тараптары болуп калат. Болжол менен мына ушундай. Эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Анча-мынча калган маалыматтар болсо, үй ээсинин номери экранда. Зону кылып кенен дагы кээ бир маалыматтарды сурап алсаңыздар болот. Эми бул жакта подвал бар. Подвалдын сиздерге көргөзөйүн. Мына. Окей, бул подвалга түшүп кеткен тепкичтер. Бул жакта газовый котел. Окей. Полдору кафель. Түштүк тараптан форточка орнотулган туугандар. Ушундай бул котел деле туугандар 310 квадрат метр үйгө расчет алган, ошол үйдү жылыта алган котел экен. Эми андан ары бул жакта түштүк тарабында жаткан, ал деле центральный канализацияга уланган.
үйдүн түндүк батыш бурчунда центральный канализацияланган ажаткана жана бул үйдүн арты тарабы так 1,5 метрдей аралык бар бул забор менен. Ал бул үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Окей. Так. Эмне маалыматы калды? Айта албаган, бир эле баасы калды окшойт бул үйдүн туугандар. Бул үйдүн баасы $237,000 деп атышат. Үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Андыктан достор менен группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Андан эсемесиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.